Ошондой эле көп каза намаздардын эң алгачкысына, эң биринчисине азан менен комат айтат, калганына кааласа азан комат айтат, кааласа комат гана айтат дейт. Мисалга айталы, бир адам көп жыл казасы бар. Кайра Даниэл Шейхти айталы, Даниэл Шейх айталы 15 жашында балагатка жетти, бирок намаз окубай 2 жыл жүрдү, 17 жашында баштап анан тооба кылып, Кудайды танып, Кудайдын өкүмүн танып, моюн сунуп анан намазга келди. Эми бул 2 жыл казасын эмне кылыш керек? Окуш керекпи? Мына ошол 2 жыл казаны бул окушту баштады. Күндө айталы бир шам намазынан кийин бир күндүк намаз каза окуп атат. Шам намазынан кийин мисал айтып атам да мен. Куптандан кийин окуйбу балким, тахажжудка туруп алып окуйбу, өзү билет да эми. Кыскасы намаз окуй турган мүмкүн убакытта күндө бир күндүк убакыт намазды не окумакчы. Ошондо эмне кылат экен? Биринчисинде сөзсүз эмне кылат? Сүннөт азан менен комат айтат. Анан калган пешин, асыр, шам, куптанга эмне кылат? Кааласа азан комат айтат, кааласа комат менен чектелет. Боло берет. Бирок шарты бар. Шарты эмне? Бир орунда казалар окулуш керек. Бир орунда болсо, ошондо бир азан калганына комат жетиштүү болот. Анан бамдат намазын казасын окуп, анан сыртка чыгып келип, анан пешинде окуса, кайра азан комат айтыш керек болуп калат. Эгерде казаларды бир орунда окусаңыз, эмне экен? Бир азан калганына комат айтып кетсеңиз болот. Бирок орун алмаштыбы? Сыртка чыгып кирдиңби? Кайра азан айтуу сүннөт болот. Түшүнүктүүбү таксыларым?